Эң пайдалуу уйкунун убагы кайсы? Уйкунун эң пайдалуу учурун окумуштуулар аныкташты. Баарыбызга белгилүү болгондой, уйкунун толук канбашы ар кандай ооруларга алып келет экен. Европа коомчулугунун кардиология боюнча адистери уйкунун кайсы учуру пайдалуу экендигин изилдеп келишет. Тагыраак айтканда, анын жүрөк кан тамыр оорусуна тийгизген таасирин аныкташкан. Бул изилдөө үчүн 2 группага адамдарды алышкан. Алардын бири 6-9 саат уктаган, экинчиси болсо 6 саатка жетпей уктап, уйкусу канбай калгандар. Изилдөөнүн жыйынтыгында 6 саат уктап, уйкусун жакшы кантырбагандардын 11%-ында жүрөк кан тамыр оорусунун белгилери катталган. Ошондой эле 9 сааттан ашык уктагандардын 33%-ында жүрөк оорусунун белгилери катталган. Муну менен бирге жакында Упсала университетинин окумуштуулары узак убакыт уктаган адамдарда кант диабет оорусу менен бирге семирүү катталгандыгын айтып чыгышкан. Жыйынтыгында 6-9 саат уктоо организмге эң пайдалуу убак экен. Аны биз ар дайым туура аткарсак, ден соолугубуз чың болот.